Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстан телеканалын көрүүчүлөрү, эфирде Соцньюс программасы жана мен Альбина Нарбекова. Сиздерди акыркы жаңылыктар менен тааныштырам, биздин каналдан алыстабаңыз. Нарын облусунун Кочкор районунда калкты тейлөө борбору ачылып, алгачкы кызматын 104 жаштагы апага көрсөттү. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынан кабарлашты. Билдирмеге ылайык, улгайган жарандын 1994-жылкы паспортун алмаштыруу үчүн калкты тейлөө борборунун мобилдик тобу анын жашаган үйүнө барып, документтерин кабыл алган. Алгачкы кардарлардын бири Шамшия Шалпыкова 1916-жылы туулуп, өмүр бою Кочкор районунда жашаган. Анын жаш курагы эске алынып, бардык кызматтар акысыз көрсөтүлдү деп айтылат маалыматта. Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү социалдык тармактарда өлкөнүн жарандары үчүн пенсиянын өлчөмү кескин көбөйгөндүгү тууралуу тарап жаткан маалыматтарды расмий түрдө төгүндөйт. Маалымат мейкиндигинде мурдагы президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров 2020-жылдын 1-декабрынан тартып пенсияны 65%га, 5723 сомдон 9443 сомго көтөрүү жөнүндө жарлыкка кол койгону жөнүндө маалымат таркатылып жатат. Бирок бул маалымат чындыкка дал келбейт жана жалган болуп саналат. Үстүбүздөгү жылы социалдык фонд пенсияны 7%га көтөрүүнү пландап жатат. Бул максаттар үчүн бюджеттен 3 миллиард сом өлчөмүндө каражат талап кылынат. Издөөгө алынган мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Москвада жүргөндүгүн Компромат телеграм каналы жазды. 15-ноябрда Россиянын ички иштер органынын кызматкерлеринин күнүнө карата өткөн майрамдык концертте Кашкар Жунушалиевке окшогон киши залда отурган. Белгилей кетсек, 5-октябрдагы башаламандык учурунда оор кырдаалда мыйзамсыз кызматын таштап кеткендерге жана мекемелерди жосунсуз басып алгандарга карата кылмыш иши козголгон. Жунушалиевдин кайда экенин билбей жатабыз деген баш прокурор Зулушев. Лондон шаарында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ишмердиги тууралуу жазылган Евразиялык жазуучуну даңазалуу жолу аттуу китеп чыкты. Ал англис тилинде жарык көрдү. Маалыматка ылайык, китептин автору Айтматовдун чыгармаларын англис, немис тилдерине которуу жана чет өлкөлөрдө жайылтуу менен алектенип келе жаткан профессор-лингвист Рахима Абдуллаева. Ал эми китеп тууралуу айтсак, китепте залкар жазуучунун балалыгы, чыгармачылык жолу, дипломатиялык иши жана эл аралык кадыр-баркы тууралуу баяндалган. Россия Мигранттар Федерациясы сулуусу сынагынын жыйынтыгы чыгарды. Бул тууралуу Спутник Тажикстан жазды. Маалыматка караганда, кыргызстандык Камила Полотбекова көрүүчүлөрдүн купулуна толуп эң көп добуш алган. Ал эми эң сулуу мигрант кыз катары тажикстандык Фатима Калдарова таанылган. Ал Россияда төрөлгөн, бирок тажик элинин каада салтын карманат жана тарыхын билет. Вице-мисс номинациясын тывалык Диана Бадырг жеңген. Сынакка Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Россия, Украина, Молдова, Өзбекистан, Түркменстан жана Афганистандын 200 бийкеч катышкан. РМФА сайтында кыздарга добуш берүү 3 күнгө созулган. Натыйжада финалга Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Тыванын сулуулары чыккан. Акыркы 5 жыл ичинде Япониянын батыш жана түштүк тарабында жапайы аюулар адамдарга көбүрөөк кол сала баштады. Быйыл эле 10 ирет ошондой окуя болуп, 8-inde ажалсыз кишилер аман калса, 2 адам жырткычтардын курмандыгы болгон. Бул туурасында The Guardian жазды. Мындай көйгөйдөн арылуу үчүн өкмөт чукул кырдаал кеңешмесинде аюуларды коркута турган роботторду колдонуу чечимин кабыл алган. Үрөйдү учурган роботтун 4 буту бар, көздөрү күйүп, азуулары шылкылдатып турат. Кыймылдаган караанды байкаганда робот жырткыч башын ары-бери булгалап, абалын үргөн сымал ажылдаган үн чыгарат. Мындай сөйлөкөттү көрүп жана уккан жаны бар эрксизден жалт карап, артын көздөй качары турган иш. Бул табылгаларды чыгарган өндүрүштүк компания 2018-жылдан тарта 70 мокочо роботу саткан. Жергиликтүү активисттер роботторду өз учурунда коюп калган жетишкенин айтып беришкен. Себеби ноябрдын аягында аюулар чээнге кирер алдында тамак аш издегендиктен эки жакка көп чыга башташат да, кишиге кол салуудан кайра тартпайт.
АКШ президенти Дональд Трамптын атактуу «Один дома 2» киносуна тартылып калышы тууралуу кинонун режиссеру Крис Коламбус айтып бергени чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, тасманы тартуучу топ «Один дома 2» тасмасын тартуу үчүн ошол мезгилде Трампка таандык Плаза аттуу мейманкананы тандап алган. Тасманы мейманканадан тартуудан Трамп такыр башка шарт койгон. Менин мейманканамдан тарткыңар келсе, анда мени да киного тартасыңар деп шарт койгон. Режиссердун айтымында «Один дома 2» тасмасынын биринчи көрсөтүүсү көрүүчүлөргө жаккандыгына байланыштуу ал Трамп тартылган эпизодду калтырууну чечкен. Ал эми «Один дома 2» тасмасы 1992 жылы тартылган. Бул тасма ошол жылы эң көп киреше тапкан экинчи тасма болуп саналат. «Один дома 2» тасмасы АКШда $173 миллион ашык каражат тапса, дүйнө жүзү боюнча $359 миллион киреше тапкан. Испаниялык Джон Рам аттуу гольфчу мастер сериясындагы турнирде болуп көрбөгөндөй сокку жасады. Спортчуга ортодогу көлмө да тоскоол боло алган эмес. Дүйнөдөгү мыкты гольфчу аталган спортчунун оюну The Guardian басылмасынын YouTube каналына жарыяланган. Видеодо көрүнүп тургандай, Рам гольфтун тобун көлөмүн жанына урган. Топ сууга 4 жолу тийип, барып аркы өзгө өтүп, газонду айланып барып чуңкурга түшкөн. Аталган роликти социалдык тармактардын колдонуучулары бөлүшүп, бир нече күндүн ичинде эле 30 миллионго чукул адам көргөн. 26 жаштагы Джон Рам дүйнөдөгү эң мыкты гольфчулардын катарын толуктайт. Ушул жылдын июль айында ал дүйнөлүк рейтингдин алдыңкы сабына илинген. Азыркы тапта 2-нчи орунда турат. Forbes журналы дүйнөдөн кайткан атактуу адамдардын рейтингин жарыялады. Алардын иши мураскорлоруна дагы деле болсо чоң киреше алып келет. 8-нчи жолу катары менен тизмедеги 1-нчи орунду поп музыкасынын падышасы Майкл Джексон алды. Басылманын рейтингине ылайык 2020 жылы музыканттын ысымынан болжол менен $48 миллион иштеп табылган. Рейтингде 2-нчи орунда балдар китептеринин автору доктор Сеус турат. Анын китептеринин автордук укук ээлери $33 миллион табууга жетишкен. Эске салсак, Америкада эле 6 миллионго жакын нуска сатылып алынган. Чарльз Шульц алдыңкы 3-чү тапты ээлейт. Ал Снупи комиксинин автору болгон жана Apple TV+ менен келишим түзгөн. Ушунун аркасында ал урпактарына $32,5 миллион киреше калтырган. Социалдык тармактарда Флоридадагы гольф клубунун аймагында кыдырып жүргөн эң чоң аллигатордун видеосу тарады, деп жазат Европорт. Маалыматта белгилегенде, гольф аянтындагы аллигаторлар Кошмо Штаттарда сейрек кездешүүчү эмес, бирок жергиликтүү Неаполдон келген бул сойлоочу теңдешсиз. Аллигатор акырындык менен газондун аркы өзүнө өтүп, суу сактагычка карай так жөнөдү. Социалдык тармактын колдонуучуларына жаныбардын көлөмү чоң таасир калтырды. Көптөр аны Годзилла жана динозаврга салыштырышкан. Даңазалуу Дор тасмасында Хюррем Султандын ролу менен белгилүү болгон түрк актрисасы Мерием Узерли америкалык сүйүктүүсүнө турмушка чыгат. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Мерием Узерли ушул жылдын жай мезгилинде америкалык жаңы сүйүктүүсү менен мамиледе болуп келген жана алар үйлөнүү тоюн мыйзамдаштырууну чечишкен. Үйлөнүү үлпөтү жай мезгилинен бери пандемияга байланыштуу жылдырылып келе жатат. Эми кандай гана жол менен болбосун үйлөнүүнү көздөп жатабыз, деп билдирген актриса. Мерием Узерлинин биринчи жолдошу түрк ишкери Жан Атештен Лара аттуу кызы бар. Актриса кызы төрөлөрдөн бир нече ай мурун ажырашкан, деп жазылат маалыматта. Ушуну менен Соцньюс программасына бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.